Ден соолукка байланыштуу сиздерден келген суроолорго жооп бере албай калдык. Ошол топтолуп кеткендигине байланыштуу атайын ар күнү, ар средада, ар четвергде, ар 4-күнү Кудайым буйрса түз эфирде сиздерден келген суроолорго жооп берели деп атабыз. Мен билгенден азыр түз эфирдеги суроо берсеңер, ал суроолорго жооп бере албашыбыз мүмкүн. Биздеги мурдагы суроолорго жооп берип, андан кийин эгерде суроолор WhatsApp'ка келген болсо, анда аны кийинки 4-күнү жооп бергенге аракет кылабыз. Анда баштасак, Кудайым буйрса, бизде суроолор аябай көбөйүп кетти. Колдон келишинче ушуларга жооп бергенге биз аракет кылайлы. Андан баштасак, биринчи сурообуз: эмне себептен Орто Азия элинин мазхабы Ханафи, акыйдасы Матуриди болуп калган? Биз эмне үчүн ушул жолду кармашыбыз керек деген биринчи суроо экен. Эмне себептен биз Орто Азия Ханафи мазхабын карманып калдык? Эми бунун тарыхы 120 хижраттын 127 жылына барып такалат да. Биздин ошо Орто Азиядан Абу Хафс аль-Кабир, Ахмад бин Хафс аль-Кабир ушундай чоң аалым Куфага барып, ал жакта Мухаммад бин Хасан аш-Шейбани рахматуллахи алейхи Абу Ханифанын экинчи эң күчтүү шакиртинен илим алып, анан кийин келип ошол Ханафи мазхабын Орто Азияда таркаткан. Ал Мавара Нахр, мына ушул деңиздин аркы бети деп биздин дүйнө аалымдары тааныган жак. Мына ошо Бухара, Самарканд, Фаргана, мына ушул чөлкөмдөрдүн бардыгы, башкача айтканда Орто Азия. Мына ошондон улам бизге Ханафи мазхабы таркалган. Абу Хафс аль-Кабир өтө чоң аалым болуп, ал Мухаммад бин Хасан аш-Шейбанинин астында илим алган. Ал Анас ибн Малик бин Анасты көргөн, Ата ибн Аби Рабахты көргөн, жана көптөгөн чоң аалымдардан көрүп илим алып келип, ошо Ханафи мазхабын Орто Азияда таркаткан. Эми кайсыл жерде илим таркаган болсо, анан ошол жерде ошол мазхабты карманып, ошо менен белгилүү болуп калган. Андан дагы Ханафи мазхабы мындай таң калыштуу суроода: Ханафи эмне себептен? Ханафи мазхабка дүйнө жүзүндө бардык адамдар ушул Ханафи мазхабын кармаганга кызыктар болгон. Себеби Имам аль-Азам, эң улуу имам деп аталынган имам Абу Ханифанын мазхабы бүтүндөй заманга жана бүтүндөй убакытка жооп берген улуу мазхаб болгон. Эми учкай айта кетсек, Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин мазхабы Абу Ханифанын пикириби десе, көпчүлүк адамдар мына ушундай түшүнүктө азыркы мезгилде. Бул Абу Ханифанын пикири, Абу Ханифанын ою. Чындыгында ал андай эмес. Чындыгында бул ошол Куфа медресеси, буну негиздөөчүсү же болбосо башында бул улуу сахаба Абдуллах ибн Масуд турат. Жана Али радиаллаху анху, жана Куфага келген 1500 сахаба. Мына ошол Куфада пайгамбарыбыздын илими төгүлбөй чачылбастан Куфага келип, Хулафа Рашидин, адил халифтердин мезгилинде келип, мына ушул Куфада ушундай илим таркалынган. Мына ошол пайгамбарыбыздан келген илимди Абу Ханифа рахматуллахи алейхи тартиптеп, эрежеге салып, негиздеп, кайда эрежелерге салып, анан ошондон кийин анын тутунган жолун кармагандар Абу Ханифанын мазхабы деп аталынып калды. Чындыгында бул пайгамбарыбыздын жолу. Акыйкатта эч күмөнсүз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жолу. Ошого имам Абдуллах ибн Мубарак рахматуллахи алейхинин айткан сөзү бар: силер Абу Ханифанын ою, Абу Ханифанын пикири деп айтпагыла. Балки бул имам Абу Ханифанын сөзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинин мааниси, хадисинин түшүндүрмөсү. Силер пайгамбар Абу Ханифанын сөзү деп айтпагыла, балки бул хадистин тафсири деп айткыла деген Абдуллах ибн Масуд, Абдуллах ибн Мубарак эң чоң мухаддис аалымдардан. Мына ошондон улам ошол улуу илим ошол байланып келип, ушул Орто Азияга бизге жетип келди. Эмне себептен Матуриди болуп калдык дейт. Эми ушундай сөздөрдү угуп калабыз да,
Эмне себептен эле фикта Абу Ханифаны ээрчийсиңер дагы, ал эми акыйдага келгенде Матуриди ээрчийсиңер дейт. Негизинен бул истилахаттар, бул колдонмо сөздөр жөн гана адамдарга түшүнүктүү болушу үчүн эле айтылган сөз. Болбосо биздин фигыбыз деле, акыйдабыз деле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыйдасы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолу. Болгону Абу Ханифа рахматуллаху алейхи ошол Куфада Ибрахим Нахай, андан кийин Хаммад ибн Аби Сулайман жолун улантып келип, Хаммад ибн Аби Сулаймандын илимин улантып, анан ошол мезгилде бул илимди эрежеге салгандыгы үчүн Абу Ханифанын мазхабы деп аталып калды. Болбосо бул Абдулла ибн Масуддун жолу. Ал эми ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алып келген дини. Ошого биз айтабыз, Ханафи мазхаб бул ислам бул Ханафи мазхаб. Ал эми 4 мазхабтагы талаш тартыштар, биз аз гана талаш тартыштар, биз ошол талаш тартыштарда эмне дейбиз? Мазхабуна сахихун яхтамилул хата ва мазхабу мухалифуна хатаун яхтамилус саваб. Биздин ошол аз гана немедеги 4 мазхабтын ортосундагы талаштарда биздики туура. Себеби имам Азам Абу Ханифанын иштихады менен биз ошону туура деп көргөнбүз. Ал эми башка мазхабтагылар ката, ошон үчүн биз алардын жолун ээрчибейбиз. Бирок биздин каршыбызда Шафии же Маликилерге туура болуп калуусу мүмкүн. Себеби бул иштихади маселе, бирок ката болуп калса да мүмкүн. Ошого биз Абу Ханифанын аркасынан ээрчиген адамдар мына ушул нерсени туура, ислам ушул деп ээрчип баратабыз. Калганын иншалла Аллах Тааланын астында, бардыгын ошол аалымдар чечип берет. Эмне себептен имам Матуриди? Имам Матуриди бул 333 хижратта бул дүйнөдөн өткөн аалым. Ошол Абу Ханифанын акыйдасын бизге негиздеп, тартиптеп, көбүрөөк китеп жазып, ошол мезгилдеги бидатчыларга, мужассимдерге, муътазилаларга, жахмияларга жооп берип, анан ошондон улам ошо менен белгилүү болуп калды. Эмне себептен биз азыр кыраатта Хафс ан Асим, Хафс кырааты менен окуйбуз деп айтабыз. Ал Хафс бул кыраат Хафстын кырааты эмес, ал пайгамбарыбыздын кырааты. Болгону Хафс ан Асим ошол пайгамбарыбыздын кыраатын иретке салгандыгы үчүн эле Хафстын кырааты деп аталып калды. Болбосо бул Матуридидин жолу пайгамбарыбыздын жолу. Башкача айтканда Абу Ханифанын алып келген акыйдасы, алып келген фиги. Ошону кеңирээк элдерге таркаткандыгы үчүн, ошону эрежеге салгандыгы үчүн, ошол мезгилде адамдар ошол ким менен ким талашты, бул паланча менен түкүнчө талашты, ким Матуриди, биз Матуридидин жолундабыз деп отуруп, ошол имам Матуридидин жолу белгилүү болуп калды. Негизи имам Матуридин мезгилинде деле имам Матуриди өлгөндөн кийин ана Матуридидин жолу деп белгиленет. Бул имам Насафи рахматуллаху алейхи ошол эң көбүнчө имам Матуридидин сөзүн дифа кылып айтат. Андан мурда бардыгы эле ошо Абу Ханифанын акыйдасында эле келишкен. Абу Ханифанын акыйдасыбыз же болбосо акыйдатыл Ханафия деп эле келген. Ханафилердин акыйдасы деп. Анан кийинчерээк тартиптелгенден кийин анан Матуриди деп аталып калды. Ошого эгерде биз мындай бир неме менен айта турган болсокчу, мындай илим менен сүйлөй турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын фиги дагы, акыйдасы дагы бизге толук бойдон жетип келген. Аны бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында калбастан жүргөн Абдулла ибн Масуд, 6-чы болуп исламды кабыл алган Абдулла ибн Масуд пайгамбарыбыздан динин бардыгын үйрөнүп, Куфага келип, ошол Куфа элине таркаткан. Абдулла ибн Масудтан ошол Куфадагы табииндер Асвад, Алкама, Ибрахим Нахай, Хаммад ибн Аби Сулайман деген чоң табииндер ошондон илим алган. Ошол пайгамбарыбыздын илимин төкпөстөн, чачпастан Алкама, Абдулла ибн Масуд өзүнүн шакирттерине үйрөткөн. Ошого Абдулла ибн Масуддун айткан сөзү бар. Мен эмнени билген болсом Алкамага үйрөттүм, Алкамадан сурап алгыла деп. Алкама Ибрахим Нахайга үйрөттү төкпөстөн, чачпастан. Ибрахим Нахайдан Хаммад ибн Аби Сулайман илим алса, Хаммад ибн Аби Сулаймандан имам Абу Ханифа рахматуллах илим алды. Эми Абу Ханифадан эки эң чоң шакирти Мухаммад бин Хасан Шейбани менен Абу Юсуф ал-Ансари менен Мухаммад бин Хасан Шейбани алган болсо, эми ушул жерден багы чынжырчаны мынтип айтсак болот да. Эми
Abu Yusuf al-Ansari же болбосо Muhammad bin Hasan al-Şeybani'den iki adamdan şol akida çınjırçası gelgen. Fiqh akida çınjırçası. Abu Yusuf al-Ansari'den Abu Süleyman Cuzajani şol icaza alıp okugan bolsa, Muhammad bin Hasan al-Şeybani Muhammad bin Hasan al-Şeybani'den Muhammad bin Muqatil ar-Razi degen ilim algan. Emi Muhammad bin Muqatil Razi'den tüzdön tüz Abu Mansur al-Maturidi ilim algan bolsa, Abu Süleyman al-Cuzajani'den 3 adam oşol ilimde algan. Al Abu Bakr al-Cuzajani, andan keyin Abu Nasr al-Iyadi, Nusayr bin Yahya, buna 3 adam ilim alsa, andan İmam Abu Mansur al-Maturidi ilim algan. Demek bizge jetip kelgen İslam paygambarыбыздын murası tөгülböy çaşılbastan çınjırça menen İmam Maturidi'ye jetip kelip atat. İmam Maturidi özünün oyuna bir nerseni aytkan jok. Oşol paygambarыбыздын akidaсын, paygambarыбыздын jolun tartiптеп bizge jetkizip berdi. Buna bizdin çınjırçabız. Bul çınjırça akidada dagı, fiqhta dagı Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'e barıp da kalınat. Bul joldu hiç kim jokko çygara albayt. Demek emne sebepten biz Orta Asya'da Abu Hanife mazhabын karma Maturidi'nin jolun karmanıp kaldık degenin şul özü. Bolboso Abu Hanife'ni de aytpay ele, İmam Maturidi'ni de aytpay ele, men paygambardын jolundamın deseniz hiç adaşpaysiz. Bolgon adamlarga түшүнүктүү болушу үчүн bizde 4 mazhab var, 4 medrese var İslam'da çağıldırgan. Oşol 4 mazhabtın birösü İmam Azam Abu Hanife'nin Hanafi mazhabı dep. Al emi akidada bidatçılardan, adaşkanlardan ayırmaloo üçün Maturidi jolu dep aytıp kalıp, bolsa Abu Hanife'nin akidası desek dagı eş жаңылышпайбыз. Ekinci soru, namazdı Tanuda adaşıp tuğra emes, adamlarga kirip ketүүдөн kantip sактансам болот. Кыргызча жакшы түшүнбөгөндүктөн орус тилдүү видеолорду көрүп атам. Кандай кеңеш бересиз деп. Ошол биздин азыркы мезгилдеги исламга кызмат кылып аткан устаздарыбыздын бир аксаган жагыбыз ошо орус тилдүү устаздарыбыз азыраак болуп атат. Азыр бизде Кадыр Маликов деген устаз гана бир аз орус тилинен сабак берип, же болбосо Муназ шейх ошол бир аз орусча сабак кылып атат. Анан калгандарыбыз баары эле кыргыз тилдүүлөр болуп, кыргызча сабак бергендиги үчүн кээ бирки орус тилдүү сабак бергендер биздин мазхабта эмес, башка жолдо болгондуктан кээ бирки орус тилдүүлөр ошол жака кетип калып коркунучтар. Ошон үчүн жаштардын арасынан илим алгандар орус тилине жакшыраак көңүл буруп, кийинки мезгилдеги бизден кийинки муундарга орус тилдүү сабактарды кылса жакшы болот. Эми кимди ээрчийбиз? Жана жогоруда айтып өткөндөй эле кимди ээрчийбиз? Abu Hanife'nin mazhabını ээрчийбиz. Abu Hanife'nin mazhabı bu şkola. Paygambarыбыздын dinin negizdelinip Abdullah bin Mas'ud menen bizge жетip келген, мындай бир чынжырчасы үзүлбөй жетип келген din бул міне ошо Ханафи mazhabı. Эгер Ханафи mazhabын кармасаңыз, анда исламды толук бойдон кармаган болосуз иншалла. Ошондуктан эгерде сиз орусча видеолорду көрүп аткан болсоңуз, анда аны сактанышыңыз керек. Ошо орусча илим алып аткан жакта мүмкүн ал башка бир исламга, акыйдага туура келбеген бир видеолорду көрүп калып, мүмкүн адашып кетүүбүз толук мүмкүн. Ошон үчүн илимди алганда илимдин ата теги менен ал дейт. Кимдин устазың ким? Кайсыл? Эгерде бирөөдөн алып атсаң, сура. Сен устазың ким? Сенин пайгамбарга жеткен ижазаң барбы? Чынжырчаң барбы? Кайсыл жолду карманасың? Ханафи мазхабтабы? Кайсы жолдосуң деп сурасаңыз эле акырын эле өзүнүн жүзүн ачып берет. Мен мазхаб кармабайм, же болбосо мен өзүм эле Куран сүннөттөн түз эле ала калам десе, аны биле бериң, ошо адашкандар. Эми азыр мен орус тилүүда башка кандай алымдар бар экен, Дагестанда же болбосо Чечняда, ошо окшогон жактарда, Казакстандарда мүмкүн устаздар болушу мүмкүн, мен жакшы билбейт экем. Колуңуздан келишинче ошол бизден кеңеш алып, биздин WhatsApp'тарга жиберип, мына ушул аалым орусча сабак берет экен, ушу кандай десеңер, биз карап чыгып, андан илим алууга мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи деп жооп берип турабыз иншалла. Эгерде уктап жатканда түшүндө кошулуп жатканын
көрсө, бирок суюктук чыкпаса, гусул бузулабы дейт. Бизде Ханафи мазхабында ушундай эреже бар. Уктап жаткандагы адам ойгонгондо бир нымдуулукту байкаса, же мази, же мани. Мазиде ошол бири уруктук, бириси ошол жанагы аял менен бир жакындык болуудан алдын чыга турган нерсе. Ошол мани же мази уктап жаткан адамдан ойгонгондо табылган болсо, ага гусул кылуу милдеттүү деп айтабыз. Эгерде ал түшүндө баягы кошулганын билбесе да. Ал эми экинчи тарабында эгер түшүндө кошулуп деле бирок ойгонгондо эч кандай бир суюктукту байкабаган болсо, ошол уктап ойгонгондон кийин эгерде бир нерсени суу нымдуулукту билбесе, бирок түшүндө кошулганын билсе дагы гусул важип болбойт. Менин жашым 32-де, чачым ак түшүп 90% аппак болуп калды. Өзүм 5 убак намазымдамын, алхамдулилlah. Сурайын дегеним, чачымды милировка кылдырып койсом болобу? Гусул дарат өтөбү? Кынага боесом кайра эле аппак болуп, бир кызыктай көрүнүп калып жатат дейт. Ошо милировка деген жанагындай бир боек болсо керек, Бизге устазыбыз Чубак ажы, Аллах таалам бейишинен орун берсин, боектун бардык түрүнө гусул дарат өтөт деп фатва берген. Демек, ошол боесоңуз боло берет. Ал эми сакал менен чачты боегондо кандай түскө боеш керек? Ханафи мазхабта карадан башкага боесо дурус. Карада эгерде хида, бирөөнү алдоо боло турган болсо, макрух болот деп айтылгандар бар. Бирок кээ бирки алымдар жок, кандай эле түскө болсо боесо боло берүү жөнүндө айтышкан. Демек, кынага боебостон атайын бир боек менен деле чачыңызды, анан сакалыңызды боесоңуз дурус эле, иншалла. Жигит адашы бир жолу зинага басса, кийин тооба кылган болсо, кыздыгы менен кыз жолуктура алабы же зина кылган кыздан башка жолуктура албайбы дейт. Эми бул суроо жанагы аяттын негизинде келген болуусу мүмкүн да. Бул суроо негизги жана аяттын негизинде келген болуусу мүмкүн. Ал-хабисату лил-хабисин деген Нур сүрөсүндөгү аят болуусу мүмкүн. Себеби жамандарга жаман, жакшыларга жакшы деген аят. Эми ошону угуп калып, ошондон улам ушундай суроо келип аткан болушу мүмкүн. Негизинен адам тооба кылгандан кийин Аллах таалам тообасынын бардыгын, күнөөсүнүн бардыгын кечирет. Эгер тооба кылбай уланта берген болсо, анда ал күнөөкөр болуп улана берет. Ал эми ошол сөзсүз түрдө үйлөнгөндө ошол кыз эмес же болсо бузук кыз туура келет деген туура эмес. Себеби ал тафсир, аяттын тафсиринде ошол жамандарга жамандар, жакшыларга жакшылар дегенде көпчүлүк аалымдар, алардан Ибн Зайд, эмне тилдеги жаман сөздөр деп айтылган. Жаман сөздөр деп айтылган. Ал ошол Айша радыйаллаху анханын жана Ифик окуясындагы айтылган сөздөр жөнүндө айтылган. Бирок Мужахид жана башка муфассирлер буну ошол үйлөнгөндө жаман эркекке жаман аялга жаман эркек туура келет деген, булар тооба кылбагандар. Wallahu a'lam. Гусул алып чыктым эле, бирок карасам ручканын пастасы колумда калып калыптыр. Гусулум өтөбү же кайрадан гусул алышка туура келеби? Ручканын пастасынан суу өтөт. Себеби ручканын пастасы же боек бул жана денени басып калбайт. Демек, денени басып калбай, денеге сиңип кеткен болсо, андан гусул алганда, дарат алганда суу өтө берет. Ал эми гусул алганда, дарат алганда суу өтпөйт деген бул краска жана ошого окшогон камыр, бир нерсе пластилин жабышып кала турган болсо, мына ошондо гусул өтпөй калат. Эгерде ручканын эле пастасы боло турган болсо, андан гусул өтөт, иншалла. Кайра гусул алуу шарт эмес. Москва шаарында бир кыз менен таанышып калгам. Бирок көрүп эле жактырып калдым. Аялым ортодо 3 балабыз бар болчу деди. Астагфирулла. Ал кыз менен жүрүп, эгиз балдар боюнда болду деди. Мени чыркыратып боюнан алдырды. Аллахтан жалбарып, ыйлап кечирим сурайын күнүгө. Мен ошондон баштап уйкум бузулду. Түшүмө кирет. Кыйнайт. Ал кызды ушунчалык жакшы көрүп, ишенип, сүйүп жүрөм ушу күнгө чейин. Ошол себеп биринчи турмуштан ажырадым.
Ал кыздын баласы каршы. Устазым акыркы күндөрү өтө кыйналып турам. Раматылык апам көз жумгандан ыйлап чыдагам. Бул кыздын күйүтүн көтөрө албай жатам. Жардам бериңизчи сизден. Аллахым эки дүйнө разы болсун. Ал үчүн өлүмгө барышка даяр турам дейт. Жакшы эмес окуя. Эми адам эркек деген мындай олуттуураак болушу керек. Бир кызды көрүп калса анан кийин ошону сүйүп калган, бул жакшы эмес. Качан жүрөктөгү нерсени бош таштасаң, же болбосо нафсиңди бош таштасаң, ошондой нерсе болот. Үй бүлөлүү адам өзүнүн үй бүлөсүн, бала чакасын ойлошу керек. Анан эми аны сүйүп эле тим болбостон, аны менен дагы мүмкүн никеңиз бар же никеңиз жок, жакындык кылып мынтип боюна болгондон кийин ал корккондон мынтип боюнан алдырыптыр. Ага бардыгына ошол эркек күнөөлүү болот. Анан ошонун себеби менен өзүнүн биринчи аялы менен дагы ажырашып кетиптир, көрдүңүзбү? Сүйүү деген бул баягы убактылуу нерсе. Адам ал сүйүүнүн аркасынан ээрчип жинди боло турган нерсе эмес. Эгер нафсиңизге кой берсеңиз, нафсиңиз сизге мойнуңузга минип, сизди кул кылып ошентип жете эле калат. Адам өзүн кармай билиш керек. Үй бүлөлүү, 3 баласы болгондон кийин антип жаш баладай болуп сүйүүгө мас болгон бир уят көрүнүш. Мына ошонун айынан дагы мен өзүм жанымды кыйганга даярмын дейм. Бул акмакчылык эмичи. Эми ошол үй бүлөңүздү кайра тикелеңиз, балдарыңызга кайтыңыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, шарият уруксат берет. Ал кызды да таап, ата-энесинин колунан сурап, аялыңыз менен кеңешип кайра үй бүлө курсаңыз, ал шарият иншалла четке какпайт. Эми мындай эркек адам мындай жумшактыкка барбашы керек, бул уят болот мындай нерсе. Психолог карта ачкан сыяктуу иш менен алектенген адамдын ишин кылып, акчасын алса адал эле болобу же акчасын албаган жакшыбы дейт. Психолог карта ачкан сыяктуу иш менен алектенген адамдын ишин кылып, акчасын алса адал эле болобу же акчасын албаган жакшыбы дейт. Негизи ушуга окшогондордун астында өзүңүздү кор кылып барып иштебегениңиз жакшы. Бирок иштеп кала турган болсоңуз, мусулман катары, ал кылган ишине өзү жооп берет. Бизде эреже бар, фи'лу фа'или мухтар деген. Ар бир адам өзүнүн кылган ишине жараша жооп берет. Анын кылган ишине сиз жооптуу эмессиз. Ал эми анын арамдан тапкан акчасы болсо, сиз өзүңүз адал эмгек кылган болсоңуз, мисалы үчүн стройкасын кылып бердиңиз, же үйүн ремонт кылдыңыз, же бир нерсе кылдыңыз, же такси менен жеткиздиңиз, сиздин ишиңиз адал болгондуктан ал тапкан акчаңыз дагы сизге адал болот иншалла. Жамаат менен намаз окуп жатып, имамдан 3 кыймыл аракетке калып кетсе, намаз бузулат деген сөз канчалык чын? 3 кыймыл аракетте калып кетсе. 3 кыймыл деген кандай экен, мен элестете албайм азырчы. Эгерде имам ташаххудда отурса, сиз рукуда жүрсөңүз аркада, анда имамдын аркасынан удама ээрчибегендигиңиз үчүн күнөөкөр болосуз. Себеби биз имамдын аркасынан ээрчигенге милдеттүүбүз. Анан намаз бузулуп калуу коркунучу боюнча менде маалымат жок. Ал эми кыймыл аракеттен намаз бузулабы деген суроо боло турган болсо, кыймыл аракеттен 3 жолу кыймылдаса намаз бузулат деген сөз Ханафи мазхабтагы бир сөз. Дагы бир башка сөз бар. Эгерде өзү ойлосо, мен ушу көп кыймылдап койдум десе намаз бузулат деген. Үчүнчүсү, сырттан караган адам, муну адам намаз окубай эле турат окшойт десе, ошол адамдын намазы бузулат деп айтылат. Фатва ошол акыркы сөзгө берет. Сырттан караган адам, бул адам намаз окубай эле турат экен деп карап калса, себеби ушунчалык көп кыймылдагандыктан сырттан караган адам бул намаз окубай эле турат экен деген түшүнүккө келип кала турган болсо, мына ошол мезгилде намаз бузулат дейт. Ал эми 3 жолу кыймылдаган болду эле намаз бузулат деп ушуга фатва бере турган болсо, анда көпчүлүк адамдардын намазы дурус болбой калат. Ал эми өзүңдүн оюңда мен көп кыймылдап койдум дегенде намаз бузулат деп фатва бере турган болсок, анда шайтан дайыма келип азгырык салып намазың бузулду деп ар бир жанагы васваса менен ооругандарга кудай берип, андан эмес башка адамдарга деле зыян болушу мүмкүн. Ошон үчүн акыркы сөзгө фатва берилет. Аллаху алам. Кайсыл китептерди сунуштайсыз динди туура үйрөнгөнү? Орус тилинде болсо айтып коесузбу? Эгерде Куран окууну
үйрөтө турган сиздин тааныштарыңыз бар болсо, номерин бериңизчи орус тилинде дейт. Айттым жогоруда эле орус тилинде сабак бергендерден азыр менде маалымат жок. Кимдер орус тилден. Ал эми кайсы китептерди сунуштайсыз дегенде, диний китептерди окуганда менин көп пикиримде эч качан жаңы илим үйрөнүп аткан адам өзү китеп окубашы керек. Өзү китеп окубаш керек, ал кыргызча болсо да. Сөзсүз түрдө устаздын астында окуш керек. Ошон үчүн устаздын астына барып сабак алыш керек, устазды аркасынан ээрчиш керек, сабактарына катышыш керек. Эгерде адам өзү билип китеп окуй турган болсо, китепте туура эмес болгон болсо, ошол туура эмес бойдон кетет. Же болбосо китепте туура эле жазылган. Сен аны туура эмес түшүнүп алсаң, анда да туура эмес кетесиң. Ал эми устаздан илим ала турган болсоң, устаз сага түшүндүрүп берет, түшүнбөй калсаң сурасаң кайра түшүндүрүп берет. Китеп сага түшүндүрүп бере албайт. Ошондуктан өз алдынча китеп окууну, ал арабча болсун, кыргызча болсун, дурус эмес деп айтам. Качан бир мезгилге келгенде, адам бир 20 жыл, 30 жыл илим алгандан кийин устаздын астында, андан кийин ижазаларды алып, бир канча Ханафи мазхабтагы этибарга алынган фик китептерин окуп бүткөндөн кийин, андан кийин муталаа деп коет, кийин башка китептерди ачып маселе караганга ижаза алгандан кийин уруксат берилет. Ал үчүн ол устаздын астына илим алып, бышып, маселелердин айырмасын, алымдардын айырмасын, китептердин айырмасын билгенден кийин. Ал эми кыргызчада сиздин адашып кетүүңүз оңойлуу болот. Мен азыр Россиянын түндүгүндө иштеп жүрөм. Новый Уренгой шаарынын убактысы менен намаз окуп жатам. Асыр намазы Шафи мазхабы боюнча экен. Биздин мазхаб боюнча канча убакытка кийин окусам болот? Бул киши Россияда экен. Россияда жүргөндө эми көбүнчө Россиядагы намаздын убактылары, Россияда эмес, башка дүйнөнүн өлкөлөрүндө, Саудияда, Меккеде, Мединеде бардыгы ошо Шафи мазхабтын убактысы менен асыр намаз окулат. Эми ошол жерге барып калган адамдар намаздарын кандай кылып окуш керек? Эгерде Ханафи мазхабтын пикири менен карай турган болсоңуз, сиз асыр намазынын убактысы кире элек окуп каласыз. Бирок биздин аалымдар айтат, кайсыл жерге барсаң, ошол жердин аалымдарына башуу милдеттүү болот. Эгерде мазхаб кармашкан болсо, же болбосо ошол бир мазхабтын фатвасы менен фатва берилип, ошол жерде намаздын убактылары коюлган болсо. Мисалы үчүн, бизде азыр Меккеге адамдар барып атат, умрага барып атат, Мекке, Мединага ажылыкка барып атышат. Ошол жакта асыр намаздары кантип окуйт? Эгерде Ханафи мазхаб боюнча окуйм десең, анда аларга барып айтсаң, алар укпайт да. Жамаат калып кетет. Сен асыр намазыңды карабайт да, жамаат менен окуп коет, а сен Шафи мазхаб менен оку деп калып кетсең, анда көптөгөн сооптордон калып кетесиң. Ошого биздин аалымдар, устаздарыбыз айтат, эгерде ошондой жерге барып калса, ошол коюлган убакыттар муштахадун фихи, же болбосо бир мазхабтын негизинде коюлган болсо, ошону ээрчий берүү дурус болот. Себеби бир мазхаб башка мазхабтын имамчылыгын аркасына уйганга дурус го. Ошондой эле ошол Шафи мазхабынын убактысы менен ошол жердеги намаздарды окуй бересиз. Ал эми өзүңүз болуп калсаңыз, үйдө болуп калсаңыз, анда Насаат медианы көчүрүп алсаңыз, дүйнөбүздүн бардык жеринде ошо Ханафи мазхабтын убактысы менен асырды көргөзүп берет. Үйдө болсоңуз, же жеке окуп атсаңыз, анда ошол Ханафи мазхабтын убактысы менен окусаңыз болот. Ал эми жамаатка барып калганда, мечитке барып калганда, анда ошол жактагы имамга баш ийишиңиз милдеттүү болот. 22-жылы Баткенде реанимацияда согуштан кийин үйдөгүлөрдүн каалоосу менен жумуштан чыгып кеткем. Азыркы учурда Москва шаарында эмгектенем. Бул жактан жумуш сунуштап жатышат. 1 жылга контракт менен иштөө. 5 миллион рубль төлөнөт. Ошого макул болуп иштеп, акчаны Газа элине салып койсом сооп болобу? Жок, таксырым, бул ушул нерсеге барбагыла деп чакырат элек. Бул кылмыш болуп эсептелинет. Эгерде сиз Кыргызстандын жараны болуп туруп, ошол контракт менен согуш талааларына кетип калсаңыз, ал Сирияда болсун, же болбосо Украинада болсун, же башка жакка кетсеңиз, кылмыш кылган болосуз. Ошондуктан бул жолуңуздан кайтыңыз. Ал Газа элине иншалла Кудай таалам өзү жардам берет. Сиз өзүңүздүн ишиңизди, өзүңүздүн абалыңызды карай бериңиз. Арам нерсе менен анан сооп кылам деген дурус эмес. Ошон үчүн ал жака барбаңыз дагы, адал эмгегиңизди иштеп, бала чакаңызды, үй бүлөңүздү бага бериңиз. Талаадагы үйүр караган айгырдан зекет берилеби? Эгерде талаадагы үйүр караган айгыр
Сиздин жеке иштетчү атыңыз болбосо, башкачадан жайында кой берип коебуз, калган мезгилде иштетесиз, кош айдайсыз, чөп ташыйсыз, минесиз, ушундай боло турган болсо, анда сиздин муктаждыгыңыздарга кирип калат дагы, ал нерседен зекет бербесеңиз болот. Ал эми көбүнчө үйүргө коюлган аттар баалуу, кымбат баалуу аттар болот. Демек, ал аттардан зекет бериш керек болот. Зекет берүүнүн жолдорун кайрылсаңыз, анын эсебин чыгарып беришет иншалла устаздар. Дамла мындан 10-15 жыл мурун Москвада мечитке жумаада азанды магнитофон менен айтат эле. Айта турган киши болсо деле, ошол азан болуп жарайбы? Негизинен чакырык, намазга болгон чакырык, ошол аалымдарыбыз эмне чыныгы чакырык болушу керек деп айтылат. Ошого эми кээ бир жерлерде ошентип микрофон менен, кассета менен коюлган, эми кантсе дагы чакырык болду, бирок сүннөттүн согунан курук калды. Себеби азан айтуу бул суннаты муаккада, бекемделген сүннөт болот. Эми ошол 10 жыл, 15 жыл мурда мечитте калып кеткен проблеманы эми азыр эмне кылып козгобой эле коюңуз дагы, мындан ары ушу мечиттерде азандарды үн менен айтып, адамдарды ошону да мукамдуу үн менен, баягы адамдар укканда, жиркенбей турган, адамдар укканда бир итиркеги келбей турган, оозун жапсынчы мынау дебей турган кылып, жакшы мукам үндүү адамдар азан айтыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне себептен Билал радиаллаху анхуну, Ибн Умму Мактумду азан айткан? Үнү кооз болгондуктан ошолорду азан айттырган. Анан азан айтуу бул сүннаты муаккада, бекемделген сүннөт болуп, эгерде бир жерде адамдар такыр азан айтпай койгон болсо атайлап, анда ага диний идара тарабынан эскертилүү берилип, балки чара көрүлүшү керек болот иншалла. Анан азан айтууда, мисалы Иорданияда жана Турцияда, мен адашпасам, Иорданияда ушундай бир жерден азан айтылат дагы, калган жерлердин микрофондорунан жарык чыгат. Бул жакшы нерсе. Эгерде ошондой болуна турган болсо, мисалы үчүн Бишкек боюнча бир жерден азан айтылып бир мукам үндүү, анан бүтүн мечиттен чыкса дагы зыяны жок. Аалымдар ага фатва беришкен. Себеби бир убакта айтылат. Эч ким бирөө эрте, бирөө дааратын алып, бирөө кеч кылбастан. Бирок жок. Ар бир мечиттин өзүнүн азанчысы болсун, ошого сооп алсын, кыяматта ошол азанчы деген макамга жетсин деп, биз азыркы мезгилде ошондой ар бир мечитте азанчы коюп атабыз. Бул дагы аябай жакшы. Биздин бала 13 жашта. Мектептен жумага бара албай калат, кандай болот? Россиядабыз. Эми ошол зарылчылык боло турган болсо, барбай койсо, зыяны жок. Себеби зарылчылыкта кээ бир тыйылган нерселерге уруксат берилет. Себеби мектептен чыгарып ийүү же болбосо мектептен жыгытып коюу, чара көрүү коркунучтар боло турган болсо, ал балдар пешин намазын окуй берсин. Ошол чыгарбай жаткандар күнөөкөр болот. Эми ошон үчүн балдарыбыздын тарбиясына көңүл бурушубуз керек, өзүбүзгө көңүл бурушубуз керек. Негизги нерсе бул дин менен жашоо. Бул кыска өмүрдө татыктуу дин менен жашоо. Анан курсакты багыш үчүн, акча табыш үчүн өзүбүздүн динибизди амалдарын аткарбай калуу, бул жүрөк оорута турган маселе. Макул кандай болсо ошондой болсун, бирок талкан жесең дагы өз элиңде азаныңды угуп, балдарың мечитке барып, намаз окуп, сабактарга катышып, өзүң кердейип, көрөгүн көтөрүп, өзүңдүн абаңды жутуп жүргөнгө эмне жетсин? Муктаждык болуп атса, айла жоктук болуп атса, анда ал башка маселе. Бул менен биз сыртта мигрант болуп иштеп жүргөндөрдүн кадырын түшүрүү эмес. Кайсыл жакта иштесең дагы балдарыңа, диниңе биринчи очурутта, биринчи орунда көңүл буруп, калган нерселерди кийинки орунга калтырыш керек. 10 кап картошкадан 1 кап үшүр бербесең, алган түшүмүң арам болот деп уктум. Туурабы? Бул үшүр маселеси. Ар бир алынган нерсенин. Эгерде ошол түшүм ушул жамгыр менен, өзү келген агын суу менен келип, сиз эч кандай бир чыгым кылбастан ошол түшүм алган болсоңуз, ондон берин берүү кембагалдарга бул эмне шариаттагы талаптардан. Ал эми атайлап суу чыгарып же суу сатып алып мотор коюп кыла турган болсо, анда
20'dan biri beriledi. Allahu a'lam. Эми түшүмүң арам болуп калат эмес, күнөөкөр болосуң деген сөз. Баягы кембагалдардын акысын бербегендиги үчүн. Бутума мык кирип, бутумду дарыгерлер тазалап, дарылап, анан канын сүртүп туруп, эле бинт менен таңып бинтти чечпе дешти. Кандай даарат алсам болот жана кандай намаз окуйм. Эми муну шариятыбызда жабира деп айтылат. Ошол бир жериңизге бир жаракат алынгандан кийин аны таңылып коюлат. Болду. Ал таңылгандын асты жуушу милдеттүү эмес. Таңылгандан кийин ошол жерге чейинки жагын жууп, анан ошол таңуунун үстүнө мас тартып коюлат. Мына ошо менен даарат толук болду деп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз ибн Жабал радиаллаху анху Йеменге жиберип атканы сурайтко өкүмдү эмнеден аласың деп, Курандан, сүннөттөн деп жооп берген го. Ушул хадис сахихпи? Мен буну көп жолу айтып жүрөм. Бул хадисте Муаз ибн Жабал радиаллаху анху Йеменге жүрөтүп атканда пайгамбарыбыз эгерде азыр сагаяктан бир чечүүчү маселе келип калса, эмне менен чечесиң деп пайгамбарыбыздан сураганда, Муаз ибн Жабал мне Куран менен чечем деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эгер Курандан таппасаңчы дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү менен чечем деди. Эгерде андан да таппай калсаңчы дегенде, аштахиду би ра'i, же болбосо мне өзүм иштихат кылып оюм менен чечемин деди. Ошондон кийин пайгамбарыбыз алхамдулилла деп, Аллахтын элчиси менен менин элчимдин пикири бир чыкты деп Йеменге жөнөткөн. Ошону биз дайыма айтып жүрөбүз. Мына ушул нерсе шариятыбыздагы эң негиздердин бирөөсү. Өкүм алуудагы эң негиздердин бирөөсү. Муаз ибн Жабал радиаллаху анхунун ушул сөзүн пайгамбарыбыз бекемдеди. Демек Муаз ибн Жабалдын иштихады өзү үчүн дагы өкүм, Йемен эли үчүн дагы өкүм болгон. Ошого кээ бир адамдар айтышы мүмкүн да, кантип сен оюң менен айтасың? Анда шарият, ислам дини адамдардын оюбу. Сен өзүң оюң айтсаң, бул оюн айтса, акыры барып адамдардын ою болуп калабы исламса? Жок. Ал мужтахид мутлактардын ою. Башкача айтканда, илимдин эң акырына чегине жеткен алымдардын ою. Алардын ою Куран, сүннөттүн негизинде ойлонот. Алар шариатка каршы ойлонбойт. Алардын чыгарган чечими Куран, сүннөттүн негизинде чыгат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аны эмне кылды? Макул деп жөнөттү. Болбосо пайгамбарыбыз ал жол туура эмес боло турган болсо, аны кайтармак. Эми сиз бир нерсени угуп калган болуусуңуз мүмкүн. Бул хадис сахих эмес деген. Эми кээ бир алымдар буну сахих эмес деген кээ бир алымдар болгон, бирок башка дагы алымдар бул хадисти сахих деген. Демек, бир хадисти сахих деп, же болбосо заиф, алсыз деп айтуу амрун иштихадиюн, башкача айтканда алымдардын иштихадына ылайык болот. Кээ бир алымдар бир хадисти сахих деши мүмкүн, башка алымдар ал хадисти заиф деп койушу мүмкүн, алсыз деп койушу мүмкүн. Мисалы үчүн кээ бир хадистер бар, ал имам Бухарида сахих болсо, Абу Ханифада алсыз болушу мүмкүн. Же болбосо Абу Ханифада заиф болгон, имам Бухарида сахих болушу мүмкүн. Мисалы үчүн имам Бухари рахматуллахи алейхи өзүнүн сахих Бухарини жазып өтүп, өзүнүн устазы Ахмад ибн Хамбалга алып барган. Алып барыпты, я имам, мына мен сахих Бухари деп мындай сахих китеп жаздым, көрүп бер деген. Көрүп туруп, мына хадистериң алсыз деген. Не болду? Мына хадистериң алсыз деп Ахмад ибн Хамбал айтты эле. Имам Бухари айтты, сиздин пикириңизде, биздин пикирибизде сахих деп. Ошол хадистер азыр сахих Бухариде бар. Демек, ошол хадис имам Бухаридин пикиринде ал сахих, Ахмад ибн Хамбалдын пикиринде ал алсыз. Аны менен бирөө айтпаш керек. Имам Бухари Ахмад ибн Хамбалдан хадисти көп билет, же болбосо ал күчтүү деп. Жок. Бул иштихади маселе. Бир адамдын себеби менен хадис алсыз болуп калышы мүмкүн, жана бир адамдын себеби менен хадис сахих болуп калуусу мүмкүн. Ошого мисалы өткөндө бир сабакта дагы айттык да. Имам Бухари рахматуллахи алейхи Абу Ханифанын хадисти алсыз деген. Ошон үчүн Абу Ханифанын сөзүн албайбыз дейт. Абу Ханифанын сөзүн имам Бухариге эле байлап коесуң сен. Дүйнө жүзүнүн бардыгы Абу Ханифанын сөзүн алып атса, сен имам Бухаридин сөзүнө таянып Абу Ханифанын сөзүн албайсың. Имам Бухаридин сөзү бул Куранбы? Же кандай? Эгерде ушул маселеге келе турган болсо, канда имам Бухаридин өзүн алсыз деген деле алымдар бар го. Имам Абу Хатим ар-Рази
Абу Зур ар-Рази, имам Уқайли, Яхия Зухли деген дөша мухаддис алымдар имам Бухариді алсыз деген. Егер алардың сөзін ала тұрған болсаң, Сахih Бухариде хадистердің барлығы алсыз болады. Шома қылсыз бі? Жоқ, алымдар қара. Жоқ, Абу Хатим Рази, Абу Зур ар-Рази бұлардың сөздері, алар бір-біріне біраз дұшмандық болғанды үшін шу сөзін қабыл албайыз, имам Бухари сахih деді. Biz de ошентебиз. İmam Buxari rahmatullah aleyhi Abu Hanifa жөнүндө бир аз ой жакшы эмес, өзүнүн устаздарынан таасирленип. Ушундай сөз айтып коюп, биз дагы имам Бухаринин сөзүн албайбыз. Мына ушундай маселе. Эми бул хадисти ооба кээ бир алымдар алсыз деген, жок башка алымдар күчтүү далилге жарактуу деген. Алардын арасында имам Ибн Теймия, Ибн Кайым ошол көбүнчө ушул хадисти алсыз дегендер, ошону ээрчигендер. Башкаларды айтып бер десеңер, эгер мага келсе, мен ар бир хадистин санадын, рижалдарын карап жооп беренге дайыммын. Бул хадис далилге жарактуу хадис. Кочкорду, айгырды арендага берсе болобу урук алуу үчүн дейт. Негизинен биздин Ханафи китептерибизде ушул текелерди ошентип уруктандыруу, анан ошого акча алууну дурус эмес деп айткан. Бирок кийинчерээк заман өзгөрүп, азыркы мезгилде жанагы бир породалуу койлор чыгып атат, кочкорлор эмнелер? Арашан кочкорлордо козусу эле $5000 мисалы. Мына ошого окшогондорду урук баягындай коюп сатса болобу десе, акыркы алымдар ооба болот деп айтып атышат. Себеби эмне десе, эмне себептен мурдагы фик китептерибизде Ханафи мазхабта ушул дурус эмес деп айтылганы, ал жана жайлоодо жүрөт го. Жайлоодо жүрүп эле менин немен букам сенин уюңа ашып койду, мага акча бер. Же болбосо мен кочкорум сенин коюңа ашты, акча бер дегисе ушул дурус эмес деген, уят деген сөз. Бирок азыркы мезгилде бул бизнес болуп кетти. Атайын 50 000, 40 000, 30 000 долларга арашан кочкорду алат. Аны сойсоң $1000 жетпеген эт болот. Бирок ал эмнеге алат аны? Анын козуларын башка койлордун неме кылып сатуу үчүн. Бул боюнча мен адашпан Чуак устазында фатвасы бар. Болсо ушундай кылса дурус деген. Аллаху алам. Стамбулдан жазып жатам дейт. Маша. Фарз намазды 2 сажда ортосунда дуа окуу боюнча хадистерде келген дуалардын баарын окуса болобу? Бул жакта белгилүү аалымдар ал дуаларды нафил намаздары гана окуса болот деп жатышат. Негизи Ханафи мазхабында кандай? Фарз намазда 2 сажда ортосунда. Жана 2 сажда ортосунда же болбосо Сами Аллаху лиман хамида деп тургандан кийин Роббана лакал хамд деп айтабыз. Андан кейін дағы дуалар хамдан каthиран тайибан мубаракан фи деген дағы дуалар бар. Bizde al-mutawарис, пайғамбарыбыздан бізге мурас болып, сахабаларға үйретіліп, сахабалар ошону жаттап, пайғамбарыбыздын намазын өзүндөй намаз окуп келинген, мурас болып келген намаз бізге азыр Ханафи мазхабында окулуп аткан намаз. Пайғамбарыбыздан Абдуллах ибн Мас'уд менен Али радиаллаху анху кандай окуган болсо үйрөнүп келип Куфа элине үйрөттү. Ошондон Ханафи мазхабы негизделди. Ошондо биз дуаларда ушул азыр Ханафи мазхабта кайсы дуаларды айтып жүрөбүз? Мисалы үчүн саждага барганда Субхана Роббиял А'ла 3 жолу айтабыз, эң азы. Көбүндө чек жок. Так айтсак. Руку барганда Субхана Роббиял Азим. Болду. Мына ушул дуалар гана пайгамбарыбыздан бизге мурас болуп келген. Ал эми башка дуалар 2 сажданын ортосунда жанагы тургандан кийин Роббана лакал хамдтан кийинки дуалар, саждада кылына турган дуалар, жанагы Субхана Роббиял А'ладан башка. Булар нафил намаздарда жана сүннөт намаздарда деп айтылат. Ошол туура. Эмне себептен анда бир хадистерде келгенде албайбыз деп бир адам айтса, ооба ошондой хадистерде келген, бирок ал нафилде. Эмнеге фарзда да кылбайбыз десе, себеби пайгамбарыбыз андай кылып үйрөтпөптүр сахабаларга. Куфага келген 1500 сахаба, Абдуллах ибн Мас'уд, Али радиаллаху анху, Муаз, Абу Муса ал-Аш'ари, Сa'д ибн Аби Ваккастар ушинтип намаз окуптур. Ошондон мурас болуп табииндер илимди үйрөндү. Ошентип биздин заманга чейин мына ушундай окуп келип атабыз. Калган дуаларыңызды нафил намаздарда, сүннөт намаздарда окуй бериңиз. Чуак ажы ат-тахиятта салаваттан кийин жалгыз гана Куранда келген дуаларды окуш керек деди эле.
Бирок интернетте араб аалымдары хадистердеги дуалардын баарын жада калса каалаган дуаңды кылсаң болот дешүүдө. Бул маселе Ханафи мазхабында кандай каралган негизи? Аллах разы болсун сизден. Жогору жакта эле жооп бердим. Чубак ажы ал жөнөкөй адам эмес. Чубак ажы деген пайгамбарыбызга жеткен чынжырчасы бар илим алган адам. Ал айтса, китептен айтат. Демек, китептерде ошол салаваттан кийин Куранда келген гана, хадисте келген гана дуаларды кылабыз. Ошон үчүн Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар деген дуаны айтып жүрөбүз. Данда Аллахумма гфир лана вархамна деген дуалар бар. Мына ошолорду айтсаңыз болот дагы, башка Куранда, хадисте келген дуаларды айтсаңыз болот. Ал эми интернеттеги араб аалымдар, машалла, алар ошо мазхаб кармашы милдеттүү болот. Ал араб болгондугу анын мазхаб кармоосунан токтотуп калбайт. Анан бир аз арабчаны билип алып эле, мен көптөгөн арабтарды көргөм. Ошо араб өлкөлөрүндө мен 20 жыл жашап келген адаммын. Мен билем аларды. Себеби эмне себептен араб өлкөлөрүндө көпчүлүгүндө мазхаб кармашпайт? Себеби алар өзүлөрү алданып калышкан. Биз арабчаны билебиз, окусак түшүнө беребиз деп, анан жолдон тайып кеткен. Илгери бардыгы эле мазхаб кармаган. Бүтүн аалымдар. Ушул жердеги китептердин 90% мазхаб кармагандар. Анан эми ал интернеттеги аалымдарды ээрчибестен өзүбүздүн аалымдарды ээрчисеңиз болот. Ошо өзүбүздүн аалымдар десе ошо арабтардын аалымынан калган эмес. Мындай алардан аалым болсо аалым, алардан төмөн эмес. Андан да биз Ханафи мазхабын карманып атабыз. Дүйнөнүн 4/3 кармалган ушундай белгилүү мазхаб. Ошо мазхабты кармасаңыз, бул пайгамбарыбыздын жолу экендигин жогоруда айтып өттүк, адашпайсыз. Ал эми калган дуаларды бул нафил намаздарда кыла бериңиз. Сабактарыңызды рахат алуу менен угам. Жоопторуңуз өтө керемет. Китептен, илимден айтканыңыз кубулду толтурат. Берекесин берсин. Сизди түшүнбөгөндөргө көңүл бурбаңыз, сураныч. Терең урматтуу Стамбулдан Салих. Аллахым разы болсун, Салих устаз. Кудай таалам өмүрүңүзгө береке берсин, ден соолугуңузду чың кылсын, баарыбызга Кудай таалам туура түшүнүк берсин. Бардыгыбыздын максатыбыз исламга, иманга кызмат кылуу, ошо динди жеткизүү. Эми кээ бир адамдар биздин сөздү түшүнбөй, же болбосо туура эмес түшүнүп, же болбосо багыты башка болуп, алар дагы биз мусулман бир туугандарыбыз. Биз алар менен иншалла бир дасторконго отурууга, бир пикирге келүүгө, далыбызды тийгизип бир катарда намаз окуганга даярбыз. Анан эми түшүнбөчүлүк ар дайым болуп келген. Эми түшүнбөчүлүк бул эмне? Бул дүйнөдөгү убактылуу нерсе. Биз баарыбыз билишибиз керек. Мен ушул жерде бир нерсени айтайын. Мына жакында эле Эрнис Акрамов, окумуштуу хирург, Кыргызстандын баатыры. Андан кийин Мамакеев атабыз дүйнөдөн өттү. Ошол экөө 42 жыл бири-бири менен касташып сүйлөшпөй жүрдүр. 42 жыл. Экөө Кыргызстан эмес, Орто Азия десем, мүмкүн дүйнөдө бир этибарга алынган хирургдар. Эми алдына ат салбаган. Жада калса Мамакеев атабыз Гиннестер китебине кирген. 95-96 жашында дагы операция кылды. Ошолор бир болбогон нерседен бири-бири менен талашып жүрдү. Анын талашы 42 жылга. Бири-бири менен саламдашпаган, бири-бири менен көрүшпөгөн. Бирок ошо Эрнис Акрамов Мамакеевдин биринчи окуучусу болгон экен. Келишпечилик болгон, анын нафсиси бар, бунун нафсиси бар. Акырында Аллахым алардан разы болсун. Бардыгына жаназа окулуп, акыркы сапарга узаттык. Экөө өлөрдөн 1 жыл мурда элдешти. Бирок кеч. Эгерде алар 41 жыл мурда элдешкенде, алардын элге кылган кызматы мындан да көп болмокто. Шунун себеби менен мүмкүн көп нерселер артка кетти. Эми Аллахка тавакел кылайлы. Эгер ошолор ушул араздашкандан кийин шариятыбыздагы 3 күнгө жетпей кайра бири-бирин тапсын деген сөзгө амал кылышкан болгондо, алар кыргыз элинин мындан да көп кызмат кылмакты. Эми ушул экөөнүн немеси менен канча деген биз мүмкүн дагы мындан дагы жогору тепкичке
жетмекпиз. Эми илимдүүлөрдүн арасында да ушундай нерселер бар. Бири-бирин көрө албаган, бири-бирин жактырбаган жөн эле нерселер, бир маселелер, бирөө сакалың узун, бирөө сакалың кыска, бирөө чапаның узун, бирөө чапаның кыска. Акырында бардыгыбыз өлөт экенбиз. Эч ким бул дүйнөдө түркүк болуп калбайт экен. Бирок алар ошол эки хирург бизге бир кеч да болсо тарбиялык чакырык жасап кетти да, 1 жыл мурда болсо дагы экөө бири-биринин колун кармап кучакташып, мендеги бар нерсенин баарын кечирдим, сен дагы мендеги нерсенин баарын кечир деп экөө кучакташып, экөө 2 күн аралыгында бул дүйнөдөн өтүп кетишти. 2 күн аралыгында. Бирөө 97-98 жашында, бирөө 89 ушундай. Демек, бул дагы Аллах Тааланын бизге берген бир мындай эшигибизди каккылагандай болду да, баардыгың өтөсүң бул дүйнөдө. Бирок кеч бири-бириң менен элдешип калбагыла, тезирээк бириңер менен элдешкиле. Баардыгың бул дүйнөдө эч ким түркүк болуп калбайт деген чакырык болгондой болду. Аллах Таалам алардын жайын бейиштен берген болсун. Мурдагы карыздарды кантип төлөсөк болот? Эстегенин берип, эстей албаганын кантип кутулса болот? Биринчиден, таксырым карыз алгандан карызды жазыш керек. Карыз бул кечирилбей турган күнөөлөрдөн. Аллах Таала өзү менен пендесинин ортосундагы күнөөлөрдү өзүнүн мээримдүүлүгү менен кечирип салышы мүмкүн. Орозоң калып кетеби, намазың калып кетеби, ажыга барбай калдыңбы? Бирок адам менен адамдын ортосундагы мамилени Аллах Таала өкөнө таштайт, адилеттүүлүгү менен. Эртең бул жакта төлөнбөй калган карыздар эртең кыяматта кымбаттап кетет. Айтып жүрөбүз, кыяматка барганда мүйүздүү кочкору менен мүйүзү жок кочкор бири-бири менен сүзүшүп, ошол мүйүзү жок кочкордун башы ооруп калган болсо, ошонун акысы алынып берилип аткан болсо, инсандардын арасындагы акы ташталынбайт да. Аны сөзсүз алып берилет. Ошон үчүн карыз алып атасыңбы, жаз карызыңды, кош көңүлдүк кылба. Эми калып кеттиби, жүрөгүң тойгонго чейин ошонун атынан садака кыласың. Жүрөгүм тоюп, эми кутулдум го дегенге чейин, себеби билбейсиң канча экендигинчи. Өзүңдүн көңүлүңө карайсың. Я Аллахым, ушул алган акчам ушу кутулдум болуш керек дегенге чейин садака кыласың. Калып кеткен болсо кыяматта сурайт. Аллахым эми ишиңизге жеңилдик кылсын. Тапканын, эстегенин бериңиз, таппаганыңызды өзүнөн сураңыз, өтүп кеткен болсо атынан садака кылыңыз. Устаз, өлүп төрөлгөн баланы кандай узатабыз? Ат коюлуп жаназа окулабы же жөн эле көмүп коебузбу? Эгерде бала төрөлгөндө ыйлап төрөлсө, же болбосо бир жашоого бир белгилер болсо, ыйласа, буту кол кыймылдап, көздөрү кыймылдаган болуп, анан чарчаган болсо, ат коюлат, жуулуп, кепинделип жаназа окулат. Ал эми андай болбой турган болсо, жууп тазалап, кепиндеп апарып коюп кое берет иншалла. Талаада истинжа кылганга жылуу суу жок болсо, окуган намаз өтөбү? Эми истинжа кылуу үчүн арт кабириетти тазалап жуу үчүн ысык суу болуш шарт эмес. Суу болсо болду. Дайым сыртта жүрсөңүз, анда чөнтөгүңүзгө зажигалка же бир ширеңге салып коюңуз. Бир суу ысытып, дайым бир тоодо жүрүп, мал багып, жанагында жүргөн адам болсо да, суу ысытсын. Болбосо 1-2 жолуга адам чыдап койсо болот. Андан дагы эгерде баягы кесек менен, таш менен тазалаган болсо, ошол деле жетиштүү болот, намаз өтөт иншалла. Жуу жакшыраак.